Erkeklerге айтар насаатым, эч качан милдет кылба. Аялыңа мындай кылтам, мындай кылтам, кийин алып бертам, тамак алып бертам, муну кылып бердим, үй алып бердим, машина алып бердим айтор. Бүгүн өтө ылдый, төмөн милдет кылган эркектер өтө көбөйүп кетти. Жимот деп коебу аны, башка дейби? Айтайын дегеним, милдет кылбашыбыз керек. Бул сенин милдетиң, кааласаң, каалабасаң кылышың керек бул нерсени. Сен бактылуу кылам деп алдыңбы? Бактылуу кылышың керек аны. Эмне үчүн анда үйлөндүң ага? Аны бактылуу кылам дегендер толтура болчу. Бирок сени тандап, бул мени бактылуу кылат деп сага ишенип, өзүн, денесин, өмүрүн сага арнадыбы? Сен кааласаң, каалабасаң бакытты кылышың керек, бактылуу кылышың керек аны. Ошондуктан аманатка эч качан кыянат кылбайлы, урматтуу мекендештерим. Ар дайым аманатка бекем болушубуз керек. Бүгүн майда болгондор айтышкандар аялы менен, себепсиз бирдекелер талашкандар, мына эркек болуш керек да адам деген. Аманатка кыянат кылбайлы. Аялды ошо бирөөнүн кызыга үйлөнгөндөн кийин бул аманатка өтө катуу жооп беребиз. Бүгүн кыйынчылык жок да, жеңилчилик болуп кетти дагы. Деп көзүнүн кыры менен карап, өтө оор маселелерге дагы жеңил карап калды адамдар. Кичине кыйналсын да, чөлдө эки бутуна чынжырларды байлап бирөөлөр кыйнасын да, кыйынчылык келген учурда көздөр катуу ачылат. Неге кабырды ачылат? Себеби өлүп бүттү, ал жерде азат бар, ошондуктан көз ачылат. Алтын башыңыздар аман болсун. Урматтуу мекендештер, бул маселеге ойлонуңуздар. Өтө катуу, терең ойлонушуңуздар керек. Аманатка эч качан кыянат кылбашыңыздар керек.